Достор салам. Жамай досубуз атасына машина белек кылып, мына ошол учурдагы кубанычтар, сезимдер менен сиздер менен бөлүшкүм келип атат. Жашоодо ар бир адам үчүн ата бул таяныч, бул тирек, бул адам баласынын биринчи мугалими, биринчи жол көрсөтүүчүсү. Кандай гана бийик жетишкендик болбосун, анын артында атанын акылы, тарбиясы, маңдай тер аралаш эмгеги турарын баса белгилеп айткым келет. Менин эң жакын досум дал ушул терең урматтоону жана чыныгы уулдук милдеттин үлгүсүн көрсөттү. Өзүнүн асыл атасына унаа белек кылып чоң кубаныч тартуулады. Бул чоң гана белек эмес, бул мээнеттин, сүйүүнүн, ыраазычылыктын, урмат сыйдын символу экенин баса белгилеп айткым келет. Атасына бала тарабынан берилген мындай белек жылдар бою берилген акыл насааттардын, талыкпаган эмгектин жана аталык мээримдин үзүрү. Унаа бир жагынан материалдык белек болгону менен, экинчи жагынан бул жүрөктөн чыккан ыраазычылыктын, урматтоонун, сүйүүнүн жандуу далил экенин айтсак туура болчудай. Досумдун бул кадамы мен үчүн чоң үлгү болду. Бул аны менен атам мени ушул күнгө жеткирди, эми мен анын жашоосун жеңилдетишим керек деген терең ойду көрсөтө алды. Бул аракет аркылуу ал ата мен сени абдан баалайм, ар дайым жүрөгүмдөсүң деген сөздү унаа менен айтты десек жаңылышпайбыз. Ата үчүн уулунун ийгилиги бул эң чоң сыймык, бирок уулунун аны унутпай өз колу менен белек берип кубантканы бул андан да чоң бакыт. Атасынын жүзүндөгү кубаныч, жүзүндөгү сыймыктуу жаш, булар эч качан унутулгус сезимдер. Мындай кадамдар коомубузга дем берет. Ата энени сыйлоо, аларга кам көрүү бул ар бирибиздин ыйык милдетибиз. Досумдун бул иши көптөргө үлгү болуп, ата энени урматтоо деген түшүнүктү дагы да бекемдейт деп ишенем. Атасына белек кылынган унаа бул жөн гана темир тулпар эмес, бул жылдар бою топтолгон мээримдин, урматтын жана ыраазычылыктын чоң символу болду десем жаңылышпайм. Досума чын жүрөктөн ден соолук, ишине ийгилик, тапкан акчаларына жараткан береке берсин деп чын жүрөктөн дуа кылгым келет. Ал эми атасына чын ден соолук, узун өмүр, ата энеге ар дайым Жамбай достун ийгиликтерине күбө болуп кылым жашасын деп дуа тилектерди айткым келет. Достор, ийгилик болсун. Бул пост менен негизи эмнени айткым келет? Азыркы күндө ошол ата энени урматтоо, мынакей ар бир эле бул балага бул милдет экенин баса белгилеп, андан тышкары бул нерсе дагы тарых, бул күндөр дагы эстелик болсун, сакталып калсын деген максатта бөлүшүп атам. Албетте бул жерде ошо эл көрсүн деген нерсе болбош керек. Барыңыздарга ийгилик болсун, достор. Кийин ушул видеону Жамай достун балдары көрүп, атага кантип урмат, сый көрсөтүш керек экен, үлгүсүн атам убагында көрсөткөн экен деп эстелик болсун деп менин ушул баракчаларымда сакталып калсын деп бөлүшкүм келип атат. Ошол достор, ийгилик болсун. Жакшы иштер жайылта берели.